6 числода. 6 число бул Венера планетасынын балдары, Кудайым эң сүйгөн адамдар деп коет. Биринчи укканда көбү таарынышат, капа болушат, эмнеге Кудайым олорду деле сүйөт экен, менчи деп башка число бар. Анын себеби сүйүү планетасынын балдары да Венера. Сүйүү бар жерде бар өзүн жакшы сезет. Бул адамдардын аң сезими плюста болсо кандай ойлонот? 6-числого бул 6, 15, 24 кирет. Плюста болсо булар ийгилик алып келген адамдар. Кайерде болсо ийгиликке тез жетет. Жөн эле ийгилик келе берет буларгачы. Плюста болсо. Плюста дегени ал дайыма көңүлү көтөрүлүп, алтын ой жүгүртүүсү өзүн ушунчалык сулуу, өзүн бар жок акылы жеткен, аябай данышман ойлойт өзүн. Ошондуктан ал ийгилик тартып алат. Мээңде эмне ойлонсоң ошону тартып аласың да, булардын мээсинде ошондой ойлонот да. Ошон үчүн ийгилик тартып алат. Ал эми анан мудрость берилген. Бир гана ушул эмне үчүн муну Кудайым жакшы көрөт дейбиз. Кудайым жөнүнөн адамдарга окшоп кургоз жакшы көрбөйт. Ар биринин далили бар. Ушул адамдарда гана эки энергия бар. Жогору жактан акылмандуулуктун энергиясы келет. Ылдыйдан кундалини энергиясы агып турат. Ошондуктан бул адамдар данышман болот. Бардык нерсеге зирек, баарына парасаты жетип турган адамдар. Акылман адамдар да. Ошондуктан тез ийгиликке жетишет. Анан аябай жакшы совет беришет. Эң жакшы кеңешчилер. Кеңеш алгың келсе алтылардан сура. Не кылайын депчи кандай. Үчтөр акылдуу, бирок акылмандуулук жок. Билим эле бар алардачы. Мустак ошон үчүн. Алтылар жылуу, жумшак, адамга жакшынакай көңүлүн оорутпай сүйлөп, жакшына совет берет. Ошон үчүн элдин баары алтыларды кучактагысы келет, алтынын үйүнө көп баргысы келет, алтынын жанында жакшына сезип калышат өздөрүн. Анткени алардын энергиясы сүйүү да. Бүтүндөй энергиясы сүйүү. Ошол кайсы үйдө жашаса алты, ошол үйдө сүйүү энергиясы толгон да. Ошон үчүн адамдар негедир ошол үйгө баргысы келет, отургусу келет. Анын чайы да таттуу. Ошонун жанында отуруп жүргөндө өздөрүн жакшы сезишет да. Ошон үчүн жакшы көргөндө адамдар өзү билбей эле ошол адамга белек бере беришет, жакшы сөздөрдү арнашат, сырларын ачышат, оңой эле айттырып алат сырларын. Жакшына күлүп туруп эле. Жакшы жылуу сөз менен, жакшынакай комфорт менен алат бар жокту алтычы. Алар аң сезиминде булар деле бөлөт, комфортный, некомфортный деп бөлөт. Мага комфорт алып келдиби, алып келбедиби? Эгерде комфорт алып келсе, жүрө берет ошол адам менен. Комфорт алып келбесе, ол адам менен мамиле кылбайт алты, ал жерден кетип калат. Себеби өзүн чыдап жүрө бербейт да алтычы, берки 2-ге окшоп, 3-кө окшоп, бул менин балам да, күйөөм да деп жүрө бербейт. Алты минуска түшкөндө законду бузуучулар. Закон болсо 3 сактайт. Закон болсо 6 бузат. 6 эң законду бузган, эч нерсени ылгай албай калат. Аябай өч алып коет. Ушунчалык кекчил болот. 6чы, ушунчалык кекчил болот, жини келип турат. Минуска түшкөндө. Мен бир кызга консультация берип атсам айтып атпайбы? Точно депчи, кек сактаган. Кайненем кызылчадан салат жаман көрөт эле. Мен ошол келгенде атайын кызылчадан салат жасап коем дейт. Жиниме тийгенде ушинтип коем дейт да. Көрдүңүзбү? Бардык жерде жөнөкөй үй бүлөнүн ичинде дагы өч алып турат. Алтычы. Ал 3-кө окшоп сыртка чыгып, үнү менен айтып кыйкырып жаман көрүнбөйт. Айткандын оозу жаман дейт го. Айткан тили жаман, бул 3-1лер да тилине айтып алып жаман көрүнүп алышат. Алты айтпайт. Эмнени билсе дагы бирөөгө бөлүшпөйт. Сурамайынча ал эмне кереги бар? Анан атайын белек берип, аны конок кылып, анан эмесин аласың, советин аласың. Алтынычы. 3төн сурабасаң деле айта берет. Келип алып эле мен мынаны билем, мынандай. Ошон үчүн баркы жок 3түн билиминенчи. Алтыны аябай чайды куюп, жылуу төшөктү салып, ага бирдеме белек берип атып аласың советин. Себеби ал эмнени билсе дагы, эмнени окуса дагы эч качан айтпайт. Алга керексиз, керек болсо өзү сурайт эле да дейт да, ушул данышмандыгы билет. Ошон үчүн баягы бесплатные советы, бесполезные советы дегенди алты билет. Жөндөн жөн нары бери совет бербейт эч кимге. Минуста болгондо алда билбей эле калат, эмне сүйлөп эмне койгонун. Анан өч алып эле кылмыштуулук кылып калат да. Ошонусу менен ал өзүнүн энергиясын кетирип алат. Ал адамдарды бөлбөш керек.
комфортный некомфортный депчи, ар бир адамга ал советин берсин деп, ар бир адамды кучактап сүйүүсүн таратсын деп жөнөткөн Кудайым. Алтылар ошентип, эгерде алтыны көрүп турган адамдар болсо, сиздер Кудайым сүйүп эки энергия бергенден кийин, бир гана сиздерди сүйүү болгондон кийин сүйүүңүздөрдү аябай, башкаларга жакшы сөздөрүңүздөрдү аябай, элдерге комфорт түзүңүздөр. Анткени алтылар өзүнө гана комфорт түзө беришет. Алтылардын карасаңыз үйлөрү аябай кандай чоң, идиш аяктары бүт кымбат, кийингендери кымбат, жакшынакай кийинип алган, өзүн өтө иттаттап, алтындар тагынып, баняда жүргөн адамдар болот да. Өздөрүн сылап сыйпап жакшы карашат, өздөрүн өтө сүйгөн адамдар. Өзүн сүйгөндө алтыдан үйрөнүш керек. Башкалар эч ким андай эмес. Ошон үчүн буларда таанышмандык бар. Өзүн сүйүшүп, ашыкча иштешпейт, ойношот, эс алышат, комфорттуу жерлерге барышат. Бүтүндөй саякатта алтылар жүрөт. 3 бак эс алышты билбейт, ал өзүнө аябай аяйт. Эч качан өзүнө акча киргизе албайт. Үй бүлөсүнө башкаларга берет да, башка жакты карап турат. Ошондон көбүнчө алтылар 3кө турмушка чыгышат. 3-үчүнчү жылда төрөлгөн эркектер эң мыкты, заботливый эркектер. Көбүнчө алты кыздарды 3-4 алат дагы, бүтүндөй акчасын бар жогун берип камсыз кылат. Алтылар болсо ошол бар жокту алып, комфорт түзөт, үйүнө, иштеген жерине бүтүнө комфорт түзөт дагы. Алар дагы бузулат да, ар бир адам бузулгандай эле. Бузулганда булар барчылыктан көбүшөт. Алтылар кичинекей кыйынчылыкты көтөрө албайт. Мисалы үчүн, бирлерге берген кыйынчылыктын 10% алтыга берсе, көтөрө албай жатып калышат. Тагдырым өтө оор деп. Бирге берген, ал эми алтынын 10% оюнун берсең, бирлер көтөрө албай калат. Мынча оюн көп болуп кетти депчи. Ошол оюн зооктон жадабайт, чарчабайт, дагы ойнойлу дей берет, дагы болсун дей берет да. Көпчүлүк излишестводан, молчулуктан бузулат алтылар. Кеңирчиликтен, ага оңой эле мектепте де бааларды коюп эле мугалимдер көтөрмөлөй берет, алтылардычы иштеген жеринде деле көтөрө беришет да, анчалык кыйналып иштебейт алтыларчы. Анан ошодон өтө молчулуктан бузулуп кетишет. Анан комфорт издеп, өзүнө гана комфорт талап кыла беришет да. Башка бирөөнүн комфортун ойлоно албай калат, ошодон бузулуп кетишет. Алтылар болбосо баарына акыл даана жетип турган адамдар да. Венера планетасы сүйүү болсо анан баарыбызга сүйүү керек. Бул дүйнөдө адамдар эки нерсени гана издеп келген: сүйүүнү жана билимди. Өмүр бою билим менен сүйүүнү издейт ар бир энергия. Алтынын өзүндө турбайбы сүйүүсү. Ошондуктан булар өзүнүн сүйүүсүнө, мудростуна, акылмандуулугуна ишенет дагы окубай коет. Окубайт, китеп окугусу келбейт, окуганда китепти ачканда эле окугусу келе берет. Алты көп уктайт. Мисалы, уйкусу эле келе берет. Эгерде уйкусу канбай калса, алты кыйналат. Уйкусу канбай калган алтынын барып Кудайым бутун байлап коет да, алтылардынчы көп кара жумуш иштегенге келген эмес алар. Алар чыгармачыл адамдар. Жан дүйнөсү өтө кеңири, мына 4 менен 6 бул чыгармачыл адамдар да, жаңы нерселерди жаратканы келген да, жаратканданчы. Ошондуктан алар чыгармачылык менен аракет кылыш керек. Ал өзүнүн сүйгөн кечте тегеби, видео тартабы, ыр жазабы, бийлейби, гүл өстүрөбү, ушундай өзүнүн жан дүйнөсүндөгүнү жасабаса, оор жумуштарда иштесе, буттары ооруй баштайт алтылардынчы. Алар мындай оор жумуштар үчүн төрөлгөн эмес, ошон үчүн Кудайым сүйгөнү дейбиз. Таза адамдар баары сүйүп эле угуп тургусу келет да. Ошон үчүн ал сүйүүсүн көп адамга бере алыш үчүн ал биринчи өзү плюста болуш керек да. Минуста болгондо ал өч алып атып эле бардык адамдарга эчтеке бере албайт да. Энергиясын кетирип коет экен. Энергиясын кетирет, өзүндө энергия жок болгондон каяктан бирөөгө берсин? Преступность берет да. Өч алат да башкаларданчы. Ошон үчүн ар бир число өзүнүн энергиясын толтурганды үйрөнсө, минустун плюска айландырганды үйрөнсө, критикадан качпастан кайра өзүн изилдеш керек да, трансформация болуш керек ар бир адам. Ошондо бул алтылар эң гениалдуу адамдарга айланышат.